проценттерди алышты. Ушул адилеттүүбү? Мына президент айтты. Dünya yüzün taң калтыра турган шайлоо өткөзөбүз деп айтты. Туура, таң калдык. Бирок жакшы жагынан эмес. Ручной подсчётты өткөрүп туруп, анан кийин көрөбүз деп атышат. Дагы бир жолу айтам, эчтеке өзгөрбөйт. Урматтуу шайлоочулар, бул жердеги адилетсиздик моунча элди чогултуп отурат. Республиканын райондорундагы биздин шайлоочулар дагы бизге чалып айтып атат. Кантип ушундай болсун? Өзүңөр ойлоп көргүлөчү. Бир адамдар 300-200 добуш алышыптыр. Чоң лидерлер. Ушуга ким ишенет? Президент өзү айтпады беле? Адилеттүү бийлик өткөз, адилеттүү шайлоо өткөзөм деп. Ушул адилеттүү шайлоо. Биз эч жака бирөөбүз дагы бир дагы партия айткан жок да, президент кетсин деп. Ким айтты ошону? Мына Facebook'tan жазып атышат. Өзүңөрдү жапкыла, президент иштесин, иштесин. Биз дагы макулбуз ошого. Биз дагы тажаганбыз. Революция, ого деп төңкөрүштөн. Эч ким төңкөрүш болсун деген жок. Революция болсун деген жок. Бир гана адилеттүү чечимдерди күтүп атабыз. Бийликтен күтүп атабыз. Элдин талабы бүгүнкү күнү адилеттүү гана шайлоо өткөзүп берүү. Каяктагы сөздөрдү чыгарышып, президентти куй деген, анан тиги бийликти алат экен, андай жок. Дагы бир жолу айтайын. Мисалыга, биз Атамекен партиясы дагы уюштуруучулардын бирибиз. Бирок эч кандай төңкөрүш боюнча сөз болгон эмес. Мына бүт түз эфирден кетип атабыз, бүт республикага сунушаны. Адилеттүү гана чечимди чыгарып бер деген гана биз талап менен келип отурабыз бул жерде, урматтуу туугандар. Ошо менен бирге эч кандай, дагы бир жолу айтам, провокацияга алдырбаңыздар. Маяктан бирден сөз беребиз, келип сүйлөңүздөр. Тескери сүйлөбөгүлө. Бир гана тема боюнча сүйлөгүлө. Эч кандай бийлик алмай кетпей деген жок. Биз мыйзам менен чыгып келгенбиз, мыйзам менен жашайбыз. Атамекен дагы эч качан бузган эмес мыйзамды. Мыйзамды бузгандар башка. Аны элдин баардыгы билет. Урматтуу катышуучулар, келип жакшынакай сүйлөп, адилеттүү сүйлөңүздөр. Туура эмесин туура эмес, туурасын туура деп айтыңыздар. Ким сүйлөйт? Акен Токмалали. Азыр Акен. Салам алейкум, туугандар. Мен укук коргоочу адвокатмын, Акен Токталиев деген. Мен эч бир саясий партия турган эмесмин, тургандак эмесмин. Эч бир саясий партиянын кызыкчылыгын, көз карашын көздөгөн эмесмин, караганда эмесмин. Кызыкчыларын. Мен бир гана кызыкчыл эмне болду? Мен мыйзамдуулук сактасын деп гана мыйзамдуулуктан карап келатам. Себеби 27-синде мен журналист сурады. Президент айтып атат, сиз президент адвокат болуп жүргөнсүз. Таза шайлоо идеальный өтөт. Өтөбү, өтпөйбү? Сиз кандай прогноз бересиз дегенде мен ошондо айтканмын. Президент анекдот айтып атат деген, таза шайлоо өтпөйт. Эмне үчүн себеби? Өтпөйт деп анекдот деп айткан, мен ага далил келтиришим керек. Ал далилим президентке мен айтканмын. 26 октябрьде 2020 жылы айткам, Шайдалбекованы кылмыш иш козгоп группасын кетирбесең эч качан шайлоо болбойт деп өзүнө кат киргизген. Баш прокурорго Курманкул Зулушевго бергенмин. УКМКнын Хамчек Ташиевге, Абсатаровго када берген, коррупциянын чоңуна. Шайдалбековну алгыла, кылмыш иш козгогула. Себептен бул 11 декабрь 2016 жылы мыйзамсыз референдум өткөргөн. Ошондой дагы кызы чуунун баарын алып келет. 3 төңкөрүштүн көңтөрүш болуп кетти дедим. Бүт ошонун барды Шайдалбеков сагап келген. Ушунун баарын жасап берет деген. Кечээ президентибиз айтып аткан. Ой, Шайдалбековну мен жек көрөм, алмаштырам, түйүнө кылам деп атып, аны алмаштырбай эле мен эң жакын кишиси болуп жүргөм. 10 жыл күн-түн дебет жанында үй бөлөк адвокат болуп, мен жаман көрүп калып, мен куунтукка түшүп калдым Шайдалбековдун ордуна. Мен чындыкты, акыйкаттыкты айтам деп атып. Мен президентти кетип калсын, эметип калбасын дебейт, иштесин деп атабыз. Президент
Тин аялы майрама кайноо болуп калбасын деп атабыз. Мэрин фондуна болуп калбасын деп. Мен президентти сотко берип атам. Аялын берип атам. Үмүт булагын мага алып бергиле. Эртең майрама кайноо болуп кетип, сөз тийип калбасын президентке деп. Себеп дегенде ошондой болуп атат. Эми шайлоо боюнча мен бир гана айтарым ошо. Мен муну 1 жыл мурун эле билгенмин. 1 жыл мурун коргогонмун. Элдер тынч болсун. Бизге көңтөрүштүн кереги жок. Тынч, мыйзам жолу менен гана биз чыгышыбыз керек. Мыйзам жолу менен гана биз далилдешибиз керек. Эгер провокацияга алдыртып койсоңор, анда сөзсүз силерди экстремист, террорист, бийликтик башкан атат деп алып барып коет. Жакында эле мен айткандай, мен президенттен сурап атам, 30 жылдык эмегимде ден, орден берип атасыңар ден мага, даңк орден берип. Эмне үчүн берип атасыңар? Мен ишмердик үчүн берип атасыңарбы? Же мен оозумду басканга берип атасыңарбы? Же мен дини радикал экстремист болуп кеткен үчүн бердиңер деп мен сотко берип атам. Ошону далилдеп бергиле. Эгер мен дини экстремисттин көз каршы болуп кетсем, анда орденди өткөзүп беришиң керек. Оозумду басканга берсе, анда ордендин даңкын өткөзүп беришиң керек деп атам. Эгер ишмердин берсе, анда мен орденди уялбай коомчуктан тагын жүрөйүн деп атам. Себеби мен суранарым, тынч болуңуздар. Бүт мыйзам чегинде гана өткөргүлө. Бuyakta Göl'den Kadırbek Baykeviz geliptir, söz bereyli. Tema boyunca, şayloo boyunca. Şayloo boyunca. Hurmattуу ошол бүгүнкү жыйындын катышуучулары, өзүңөр билип турасыңар, бул 30 жылдан бери шайтан оюндары такыр басылбай койду да. Эгер ушул система так өзгөрмөйүнчө, бул иш чатак чыккан. Мындан ары 30 жыл болсо дагы чыккан. Шайлдабекованы былтыркы кылык үчүн, былтыркы чыр чатак үчүн камаш керек болчу. Эмне үчүн жооп бербейт? Bir бала өлдү, bir бала инвалид болду, колунан кесирди. 30-40га жакыны жарадар болду. Ошон үчүн ким жооп берет? Ошон үчүн Шайлдабеков жооп бериш керек болчу. Аны ардактап, баалап, кайра быйылкы тиги шайлоого кайра коюп коюшту да. Пока ошол Шайлдабеков кетмейинче иш оңолбойт, шайлоо оңолбойт. Система бүтпөйүнчө шайлоо оңолбойт. Биринчи, экинчи. Мына биздин тиги чүйүн тымагы деген бар. Элдин чүйүн тымагы жети дуанын эр азаматтары биригип элдин тымагы дегенге кошулганбыз. Ошол элдин тымагынын 15 баласын шайлоо боюнча 15 баласын ушу шайлоонун алдында баарына каршы деген параграфка катышкыла бар эл үндеп бу шайлоо такыр төрмөс бу жака баратат, баягы ит оорусуна кетип баратат деген үчүн 15 баланы бул Мусакеев азаматты депутат Бакыт Жетигеновди ким Кутмидинди жана башкалар башайгы 15-өнү камап ушуга чейин чыгарбай отурушат. Бул жигиттер именно ошол шайлоого каршы иштеп алып бараткан, төрөмөс алып бараткан, кымбатчылыкка каршы сүйлөп ачкан, Кытайга нарын кетип калбаса экен, ат башы кетип калбаса экен деген темалар менен бараткан, ана буларды камап коюшту. Буларга ишенбегин, ал жерде азыр ушундай спец аппараттар бар спецслужбада. Алардын үнүн жаздырып алып туруп, каалаган сөздү сүйлөштүрүп, ошол боюнча тиги боюндарына эме илип коюшуп, тиги күнөн илип коюшуп камап жатышат 15-өн. Биз сураны элек, пока чүйели жети дубан козголуп кете электе чыгаргыла ошол жигиттерди. Биздин Атамекен партиясынын мүчөсү, биздин саламатсыздарбы? Мен Атамекен партиясынын мүчөсү, кандидаты Жолдошова Эльнура. Мен жаштардын үнүн айткым келет. Жаштардын үнүн бүгүн уккуңуздар деп айтат элем. Биз жаштар президентибиз таза шайлоо болот деген үчүн катышкан элек. Тоо экенине, жаман жакшы экенине. Бүгүн биз жаштар андай мүмкүнчүлүктү ала алган жокпуз. Экинчиден айткым келет. Ушул Шайлдабекова учурундагы акыркы шайлоолор тынч жолу менен өтпөй, адилетсиздүүлүк жолу менен өтүп келет. Менде суроо, бул айымыбыздан башка Кыргызым, Кыргызстаным, өлкөм, өнүксүн, элим, журтум деген азаматтарыбыз жок барабызда. Бир эле ушул айымыбыз барбы? Башка бул үчүн өзүнө жоопкерчиликтүү алган
шайлоону таза өткөрүп бере алган адам барбы бизде? Ушул суроону бергим келет. Урматтуу туугандар, бүгүн мен сиздерге бул айым өткөргөн шайлоо, акыркы шайлоолорубуздун мына былтыркысы жокко чыгарылды. Бул деген Шайлдабекованын компетенттүү эмес экендигин түшүндүрөт. Анда бул Нуржан Шайлдабекова эмне үчүн бул жерде дагы эле отурат деген суроого кептелебиз. Жаштар, канатыңыздарды кайрабаңыздар. Ишендүү болуңуздар. Өзүңүздөргө өзүңүздөр ишениңиздер. Кыргызстан үчүн деген жүрөгүңүздөр ар дайым алоолонуп, жанып турушун каалайм. Рахмат. Урматтуу туугандар, Атамекен партиясы президенттин эң чоң долбоорун колдоду. Bir ay boyu 7 туаңа кыдырып биз сүйлөдүк. Чоң проекти өткөзөлү деп. Башка бир дагы партиялар, менин деген партиялар, бийликтин дагы партияларды чоң долбоорун колдошкон жок. Баягы темир жолду айтып жатам мен. Чоң долбоор болмоюнча кичинекей долбоорлор өтпөйт жумуштар. Андай экономиканы көтөрүш үчүн чоң долбоор керек. Мына биз ошону 1 ай бұрын айтып келдик. Анан биз эл душманы болуп чыгабызбы бүгүнкү күнү? Анан не президенттин есиктеп чыкты деп чыгабызбы бүгүнкү күнү? Өзүбүз колдоп атсак, Текебаев өзү колдоп чыкты. Бир дагы лидерди аттандыкка жокмун мен, темир жолду курайлы деген. Садыр Жапаров айтты, анан кийин Текебаев айтты, биз партиялар айтып жүрдүк. Урматтуу туугандар, мына дагы сөзгө келип атат кишилер. Жашылдар партиясынан Жипакмежеге. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу бул жерде өтпөй калган талапкерлер, жана ошондой эле колдоп чыккан кыргыз элим. Бизде качан шайлоо таза өтөт? Шайлоо таза өтсө, былтыркы жылкы буларга сабак болуш керек болчу. БШК дагы эле мурдагы жашоосунда жашап келе жатат окшойт. Биз экономикалык кризистебиз. Туура шайлоо кайрадан өтүш керек. Себеби дегенде азыркы келген коррупционерлер кайрадан эле элдин башаламандыкка алып келип, экономикалык кризисти дагы хужега алып келиши мүмкүн. Ошондуктан мына шайлоонун былтыркы үлгүсүн көргөн ошол эле партиялар, ошол эле адамдар кайры бери 2-3 жолудан келип атат. Ай, законду, мыйзамды иштеген жок. Быйылкы жаңы чыккан кодекс иштеш керек болчу. Шайлоонун башынан баштап эле мыйзамдар иштеген жок. Азыркы күнү биз канчаларын фактын айтсак дагы туура эмес деп фактыңарды көрсөткүлө дейт. Сбой эле эмес, ага чейинки добуш сатып алуулар, элдерди админ ресурс кылгандар, ошондой эле элдердин зордоп алып баргандар, буларга эмнеге чара көрбөйт? Уйма ар бир уйукте турган аялдар, особенно түштүк жергесинде, Ош, Кара сууда болгон окуяларды ким алар? Аларды эмнеге ошол учурда кылмыш иши козголгон жок? Эмнеге жоопко тартылган жок? Азыркы күндөгү шайлоо таза эмес шайлоо болуп өттү. Бутубуз менен эсептейбизби? Ошондой эле колубуз менен эсептейбизби? Бул уже шайлоо жокко чыгыш керек. Урматтуу кыргыз элим, биз үмүт кылганбыз. Себеби дегенде үмүттүн үмүтү акталат окшойт дегенбиз. Былтыркы жылы баарына каршы Жашылдар партиясы чыкканбыз. Таза шайлоо болсун, таза адамдар келсин деп. Кана таза адамдар келгени кайра эле келип атасыңар. Кээ бирки партиялар капа болбогула. Мурда депутат болуп иштегенсиңер, мурда кыргыз элине кызмат кылам дегенсиңер. Бирок ошол кызматты аткара алдыңарбы? Аткара алган жоксуңар. Бергиле жаштарга, бергиле жаңылар келиш керек. Таза шайлоо өтүш керек. Таза адамдар келиш керек. Таза муун алмаш керек. Биз бир муун алмашман сайын биз оңолбойбуз. Өзүңөр билип эле, кетип калсаңар болмок. Кайрадан келдиңер, кайра мандат алган жатасыңар. Биз ага жол бербейбиз. Андан көрө өзүңөр арзаңарды жазып, азыркы күнү акылыңарга туюп, ушул БШКга келип арзаңарды айткыла. Биз туура эмес келип алдык. Биз элди алдап келдик. Биз элди сатып келдик деп. Бул жерде биз президентти күнөөлөй албайбыз. Ал киши бизге таза шайлоону өткөзгөнү жол көрсөттү. Таза шайлоо болуп жатты. Ага мисал быйылкы шаардык шайлоо жаман өткөндө аны бузуп берди. Рахмат дешибиз керек. Азыркы күнү биз ушул БШКнын төрайымы былтыркы жылкы
шайлоону өткөргөндүгү үчүн мыйзамдын негизинде жооп бериш керек болчу, камалыш керек болчу. Азыркы күнү талап ошол эле нерсе. Мыйзамдын негизинде жооп берсин, мыйзамдын негизинде шайлоо жокко чыксын, шайлоо БШК толук кандуу алмашсын, жана ошондой эле ар бир райондогу уйиктер алмашсын. Себеби биз ар бир участкадагы, ар бир райондогу, ар бир областтагы уйиктерди алмаштырбасак, дагы эле шайлоо ушул өткөрүп жаткан мүчөлөрү ошол эле колдонушат экен. Быйылкы жылы өзгөчө айырмасы эмнеде болду? Шайлоодо биздин фамилиялар жазылбаган болсо, эмнеге алар деген бизден алган маалыматтарды эртерээк доскаларга ийилип, элге деген маалымат берип, ошол гезиттерди жайылтып, кайсыл партиянын кандай программасы бар, ал партиянын ичинде кайсы талапкер, кайсыл номерде туратты көрсөткөн жок. Ал эле эмес бир мандаттуу балдар, мына өзүңөр көрүп атасыңар, кандай подкуп болуп кетти. Биз билгенден өткөн Атазов деген жигитибиз, жаш жигит, эмнеге өтпөй калды? Мына көрүңүздөрчү, ошол эле учурда партиялардын ичинде добуштар урдалып кетти. Мына биз Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылынын добушу, менин Кыргызстан Жашылдар партиясынан алган чоң добушум бардыгына партиялаштарыма тарап кетти. Бул эмнени билдирет? Бул чындык, акыйкаттык болбогондугун билдирет. Ошондуктан бул шайлоону биз Кыргызстан Жашылдар партиясы тааныбайбыз, жана БШК жооп берсин. Анын үстүнөн, Шайдулаеванын үстүнөн кылмыш иши козголсун. Эмнеге? Сбой кетти, сервер иштебей калды, хакерлер чабуулга өттү. Ким күнөөлүү? Ким жооп берет? Чип боюнча ким жооп берет? Шайдулдабекова жооп берсин. Талап кылабыз. Шайлоо жокко чыксын. Добрый день, партия Зеленых Кыргызстана. У нас много фактов в социальных сетях, WhatsApp, какие были нарушения. Но, как помните, когда Сооронбаеву Жээнбекову задавали вопрос в Дубаях по поводу Раима миллиона, он просил факты. Где факты? Хотя было журналистское расследование полноценное, и он просил до сих пор факты. У нас здесь также до сих пор просят факты. Фактов много. Много фактов вбросов бюллетеней, исправления бюллетеней и компьютерный сбой. И до сих пор нету ни одного, до сих пор просят факты. Урматтуу туугандар, бул жерде бирөө дагы президент жөнүндө сөз кылган жок. Ушуну билип койгула. Чогулгандын бардыгы акыйкатсыз шайлоо өттү деп атат. Биздин бардык претензиянын бардыгы БШКга. Ушул БШК президентке каршы иштеп атат. Мен ушундай жубаа берем. Урматтуу туугандар, ар бир партиянын лидерлери, сүйлөй турган адамдар келип туруңуздар бул жерге. Кыргызстандын тагдыры шешилип атат. Ошон үчүн сиздер ар бир жаран кайдыгер болбош керек. Партиянын чоң лидерлери келип сөздөрүңүздү айтыңыздар. Арузат партиясынан. Ассаламу алейкум, урматтуу жарандарым, кыргыз элим. Арузат эл кутулук партиясынан чыгып атабыз. Мына мурдакы кайрылда биз 2 күн мурун кайрылып айттык.